Салам достор. Аралыктан иштөө деген ушул. Бир компьютер керек, анын жакшы Wi-Fi керек, интернет connection болсо, ушинтип каалаган жерден отуруп алып аралыктан иштей берсеңер болот. Анан дагы деле ойлонуп аткандар болсо, IT окусамбы, окубасамбы, жумуш таба аламбы деп суроолор келип атат. Ошолорго айтмакмын. IT келечекте дагы, азыр дагы ар дайым дементте болот. Ар дайым IT адистерине болгон муктаждык чоңое берет. Себеби азыр бүт платформалар, бүт нерселер IT-ге өтүп атат. Өзүңөр билгендей, дүйнө жүзүндө билим системалары, дагы ооруканалардын, медицинанын платформалары баары, курулуштук construction баары азыр IT-ге өтүп атат. Ошол IT-нин гана жардамы менен, жаңы технологиянын жардамы менен ушундай нерселер ишке ашып атат. Ошол үчүн IT адистерине болгон муктаждык чоңое берет. IT-ни бүткөн адам жумушу жок калбайт. Андан сырткары кимдер окуш керек, мен да окусам болобу деп көп сурашып атат. Окуганга өтө деле гений болуп кереги жок. IT-де бир программист болуп, бир код үйрөнүп, бир кесиптин ээси болуш үчүн азыр өтө билимдүү болуп, же мектепти 5 менен бүткөн деле болуштун кереги жок. Ар ким алына жараша. Мектепти бүтүп аткандар болсо, университетке тапшырып, математика сабагын, физика сабагынан кошумча сабак тапшырыш керек ОРТ-ни. Бирок IT окуш үчүн математиканы жакшы билиш керек деген, код окуш үчүн мындай өтө жакшы билүүнүн деле кереги жок. Ал эми окууну бүтүп кеткендер болсо, башка жумуштарда иштеп жүргөн адамдар болсо, алар үчүн орточо окуган болсо жетет. Мектепте орточо окугандар бат эле өздөштүрүп IT-ге аралашып кете алат да. Бул жерде өтө мындай татаал нерсе жок. Эң башкысы аракет керек. Аракет бул мисалы 6 айлык курстан эле окуп болду, өмүр бою эч нерсе окубай иштей берет экем деген ойдон алыс болуш керек да. 6 айлык курс менен бул кандай десем, жүрүп бараткан эле поездин акыркы вагонуна салып койгондой да. 6 айлык курста азыркы жумушка, маркетке керектүү нерсени ток өтөр жерин окутуп, ошол жүрүп бараткан поездин эң арканкы вагонуна салып койду деген сөз. Андан кийин адамдын өзүнөн дагы жумушта дагы үйрөнүп, жумушта дагы окуп, алдыга жылып, мындай билимин кеңейтип үйрөнө берсе болот. Бирок жумушка кириш үчүн, IT жаатында карьераны башташ үчүн IT-нин бир багытын тандап эле ошол нерсени жакшы үйрөнүп, мисалы программист болуп да, жумушту баштай берсе болот. Баардык нерсени үйрөнөм деп өзүңөрдү кыйнап эметкендин кереги жок. Бир узкий направленияны үйрөнүп туруп, IT-де жумушту баштайсыңар. Андан кийин калганын азыстан жумушта жүрүп эле, курстарды алып, онлайн окуп, өзүңөрдүн билимиңерди кеңейте бересиңер. Бул деген IT жаатында иштегендер өмүр бою үйрөнүү менен, себеби технология токтобойт да, ордунда турбайт. Ошол себептен өмүр бою үйрөнүү менен, алдыга жылуу менен алектенет. Биз деле азыр иштеп баштагандан баштап эле күндө үйрөнөбүз, күндө окуйбуз. Көптөгөн жаңы application'дерди үйрөндүк. Себеби компаниялар ушундай нерселерди колдонобуз деп жаңы чыккан туулдарды, application'дерди колдонгондо биз дагы ошону үйрөнөбүз. Ошентип акырындан үйрөнүп кете бересиңер. Азыр окууну бүтсөм иштей аламбы, буну билбейм, тигини билбейм деп ойлонбой эле окуш керек. Окуган нерсени жакшы үйрөнүш керек. Андан кийин ошол билген билим менен жумушка кириш керек. Калганын жумуштан үйрөнө бересиңер. Ошондо өмүр бою окуйсуңар. Эми 6 ай окуп эле болду экен, анда кантип иштейм деген ой болбош керек. 6 ай бул башташ үчүн, жумушка кириш үчүн 6 ай окуш керек. Андан кийин калганын жумушта окуйсуңар, өзүңөрчө окуйсуңар, ошентип жүрүп тажрыйбалуу IT адиси болосуңар. Кааласаңар бир тилди үйрөнүп, кийин дагы кошумча тилдерди үйрөнүп, биринен бирине өтө берсе болот, IT-де кесиптерди алмаштыра берсе болот.
Ал эми компанияларга кириш үчүн диплом сурабайт, бирок окуучулар болсо диплом алганга аракет кылса жакшы. Карьерада өсүү жасайм десе, ошол диплом керек болгон учурлар болот. Андан сырткары башка кесипте диплому барлардыкы деле жарап атат. Ошого IT'де болсо андан да сонун болот да. IT багытында диплом, андан кийин IT'де тажрыйбасы бар болсо. Ал эми диплом башка кесип боюнча бүткөндөр же мектептин аттестаты менен эле окубай койгондор, башка жактарда кара жумуштарда иштеп жүргөндөр болсо, аларга жөн эле курска барып, ошол курстан жакшы окуп бүтүп эле жумуш издеп, жумушка кире берсе болот. Көпчүлүк компаниялар сертификат дагы сурабайт, диплом дагы сурабайт. Жөн эле билген ошол компанияга керектүү нерселерди билсе, интервьюдан өтсө жумушка алат. Ошентип анан карьера куруп кетсе болот. Ушундай достор, окуйм деп ойлонуп аткандар көп ойлонбогула, окугула. Азыр аябай дүйнө жүзүнө IT адистери керек болуп турган убакыт. Эч убакта бири-бирибизге конкурент болбойбуз. Кыргызстанда бардык бүтүрүүчүлөр, бардык жумушу жоктордун баары IT окуса дагы конкурент болбойбуз. Себеби дүйнө жүзүнө миллиондоп IT адистери жетишпейт. Миллиондоп ушундай жумуш орундары ачылат. Ошол үчүн ойлонбой окуй бергиле.